Жигиттер, мындай да, возможно, мына биз турган жерде көрүстөн болушу мүмкүн. Бир кылым мурда. Возможно, биз жашаган үйүбүздүн асты көрүстөн болушу мүмкүн. Возможно, аны Кудай билет. Эми араб өлкөлөрүндө 2,5-3 жылдан кийин рекультивацияга алып башка жан коет экен. Биз эми 25-30 жыл болгондон кийин эми Алла өзү кечирсин. Аны жерди тазалап, жерди жакшы багытта иштетишибиз керек, анычы. Значит, мына үйдүн сторунан баштап, мына үйдүн сторун алгыла, макулбу? Эми Азамат Канович, Адилет. Ким эме Нурлан Акимжанович. Түшүндүңөр, э? Мо үйдүн сторунан баштап туруп до конца. Тетеге чейин могу жак бир бетине мо коюлган сөөктөрдүн баарын эме кылып, рекультивация кылып, буго менен, аксакалдар менен келип эметкиле дагы жол расширение болот деп туруп, могу жолду бияка жылдыргыла. Буякта бул эски коюлгандар да. Булардын бардыгы мына жол жактагылардын баарын алып, мына эмеден баштап. Тротуардан баштап. Мо эменин мо забор ма тротуарга жылыш керек. Акылбы? Ну карап көрөсүңөр. Либо буяка могу жагына жылабы карап, полностью до конца. До конца эме кылып түшүндүрүп айтып аксакалдар менен. Жол кеңейет. Жолдун кеңейгенине байланыштуу муну жылдырыш керек деп түшүндүрүп айткыла. Макулбу? Кел окуп бир Куран окуп койбойлукпу? والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Ушул окуган Куран-ы Каримден пайдаланган соопторду пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа алейхиссаламдарына баштадык. Ошондой эле жалпы бул дүйнөдөн көз өтүп кеткен момун мусулмандардын бактарына баштадык. Дуа тилеген, Куран тилеген момун мусулмандардын бактарына баштадык. Ошонун катарында ушул көрүстүндө жаткан биздин бир туугандарыбыз, чоң ата чоңаларыбыз, таяталарыбыз өтүп кеткен бир туугандардын уктарына баштадык. Жараткан Аллахым ушу мархумдарга бейиштен орун бер. Билип кетирген күнөөс Аллахым өзүң кечир. Караңгөлөр жарык акыреттер абат болсун. Жараткан Аллахым өзүң ода кылган Фирдаус бейиштен орун бер. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа алейхиссаламга мүрзөлөш кылышка Аллах таала насип кылсын. Раббана ата фи дүйнө хасана ва фи рахат хасана кина азабан нар. Ярхамаллаху акбар. Так, түшүндүңөр балдар, Давай ушул токтотпойлу. Кара канча деген жер жатат. Бул эмеле башталып турду. Давай ушуну бир эметпесиңер, Нурлан Акимжанович. Казият менен сүйлөшкүлөчү. Уруксат бербей атат ата. Уруксат бербей атат бул жака. Уруксат бербей атат, жан коюлуп тургу. Анча мынча уруксат бербей атат. Жок, уруксат бербеш керек эми, бул тазалаш керек бул жердичи. Кара, шаардын центри. Сырткап чыгыш керек, жаңы көрүстөнүбүз барго. Макулбу? Так, мына жерди карайсыңар. Ана бул жерде азыр 2 полоса, 4 полоса болуп калат да, жолчу. 4 полоса жол. Так, озеленение, тротуар керек болсо, велодорожканы да кошуп коюш керек. Негизи клуб боюнча 40 метр чоң. Мына буруштан баштап нар жака. Азамат Канович, мен жолдун осун чыгарасыңар, ким? Жеке. Түшүндүңөр, жолдун осун чыгарып туруп, эмеге үйгө чейин. Кененирээк, чтобы эми баскандай болсун. Мына могу көрүстөн болчу мына, балдар. Мына көрүстөн болчу, бул жерде эч ким койбойт, кокуй көрүстөн деп тазалап койдук, мына стоянка болуп калды. Ош шаарында Алымбек Татка көчөсүн кеңейтүү иштерине байланыштуу көрүстөндө рекультивация иштери жүрүп жатат. Аталган иштер кече Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаевдин тапшырмасына ылайык аткарылууда. Realmente